курулуш көрүп турасыздар, кыйла көтөрүлүп, көзгө көрүнүп калыптыр. Буюрса дагы бир канча бир убакыт чыдап турсак, бул курулуш бүтөт. Анан бул жерде жашоочулар үстүнкү кабаттарында жашайт. Астыңкы 3 кабаты толук соода борбору болот экен. Курманжандатка соода борбору Ош шаарынын Араванский кичи районунда жайгашкан, тагыраагы Сулайман тоого жакын Ош мамлекеттик университетинин эле башкы имаратынын жанында болуп калат. Ушул Курманжандатка соода борборунун Соколдук кабатында 146 чарчы метр коммерциялык имарат бар экен. Ошол шашылыш түрдө сатууга коюлуптур. Урматтуу мекендештер, урматтуу ишкерлер, бизнесмендер, соодагерлер, азыр кирип сиздерге көрсөтүп коелу, телефон номуруну жаздык. Биз азыр бул жагынан киребиз. Курулуш объектисинен уруксат алдык туугандар. Кирип бир катар көрсөтүп коелу. Даярсыздарбы? Анда жүрүңүздөр. Билинбегени менен бул жерде өтө укмуш курулуш болуп атыптыр. Негизи бул жердеги курулуш башталгандан бери мен бул объектке биринчи жолу кирип атам. Азыр биз Курманжандатка соода борборунун Соколдук кабатында турабыз. Биз турган кабаттын астында подземный паркинг, дагы бир кабаты бар. Ал эми үстүндө болсо соода жайына дагы 2 кабат бар экен. Ошондо бул кабатты кошуп эсептегенде, үстүнү кошкондо жалпы 3 кабаты соода борбор экен да. Келиңиздер, азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына бул жерде эскалатор болот экен. Эскалатор мындай чыгат экен, анан Курманжандатка көчөсүнөн кирип чыкканга чоң эшиги болот экен. Эскалатор ошол жактан түз ылдыйга түшөт. Мына ушул жерге түшкөндөн кийин бул жакта болсо коридор болот экен. Чоң фойе, тагыраагы коридор, ушул жер. Она төргө чейин. Анан ушул коридор менен бул жакка карап басканда, мына ушул туш сатууга коюлуп жатат. Жалпы аянты 146 чарчы метр. Азыр мен чек араларын сиздерге көрсөтүп берем, анткени ээси келип мага чек араларын көрсөтүп берди. Бул жер 146 чарчы метр чыгат. 146 чарчы метр. Тагыраагы эми муну 2 бөлүп алсаңыздар болот. 46 чарчы метрини өзүнчө, 100 чарчы метрини өзүнчө бөлүп алсаңыздар да болот. А кааласаңыздар 2 адам келип 146-ны тең 2-ге бөлүп алып сүйлөшсөңүздөр дагы болушу толук мүмкүн. 1 чарчы метри $2400 сатылып жатат туугандар. Келиңиздер. Чек арасы мына ушул жерден башталат. Мына бул түркүктү көрүп турасыздар, а? Аябай бекем түркүк болуп тур. Ушул жерден түз бул жака 14 метр кетет дуалга чейин. 14 метр. Мына ушул ортосуна чейин келет. Анан бул жагы мына бул дуалга чейин келип такалат. Демек бул жагы 14 метр. Ал эми бул жагы болсо 10-11 метрдин тегереги болуп калат. Мына бул түркүктү аралап өтөт, аттап, мына ушул орто чеңге чейин келет. Орто. Мына үстүндө көрүп турасыздарбы? Ригил куйган, кичинекей кылып. Ушул ригилдин тушуна чейин. Мына ушул ортодон нар жагы наркы 3 түркүккө чейин барып такалат да. Ушул жер болгону 146 чарчы метр. Жалпы ошо 146 чарчы метрдин ичинде ортосунда болгону бир эле түркүк болот. Бир эле түркүк болот туугандар. Калганы эми чекелеринде калат. Ушул жер квадраты $2400 сатууга коюлду. Анан эми бул жакта биз жана коридорду көрсөттүк эле. Ал коридор өзү эскалатордон түшкөндө проект боюнча оңго солго кетет экен. Солго бурулганда бери келет. Ушул жерлер бүт коридор болот экен. Анан бул жактары дагы сатыла турган объекттин ар жагында дагы эки башка адамдын соода жайы бар экен. Мына ал жактар дагы бүт соода жайлар экен. Көрдүңүздөр? Бул жерде бир лифт болот экен. Анан теги эскалатордун алдында дагы бир лифт болот экен. Бул жакта кыскасы 2 лифт болот экен да, эскалатордон сырткары. Ал эми асты болсо унаа токтоочу жай. Унаа токтоочу жай эми ушул Курманжандатка турак жай комплексинин жашоочулары, Курманжандатка соода борборунун жумушчулары, соодагерлери үчүн атайын парковка жай. Мына астында ушу 7 метр ылдыйга түшкөн унаа токтотуучу жай болот экен. Дал ушул жерден унаа токтотуучу жайга дагы керек болсо эскалатор коюлат экен да, эскалатор. Сонун туугандар. $2400 кандай дедиңиздер? Эми Ош шаарынын эң центри да, эң центри. Сулайман тоонун астында желек желбиреп турган жердин боз үйлөрдүн берки бетинде. Мурда бул жерде көп кабаттуу үйлөр бар эле, 3-4 кабаттуу.
Биздин кеңсебиз да ушул жерде эле. Соодага өтө сонун жер да. Бул жерде эми иштетесиздер буюрса соодага. Биз эми колдон келишинче маалымат бергенге аракет кылдык. Видеого лайктан басып, комментарий жазып таркатып коюңуздар. 1 квадраты $2400 шашылыш сатууга коюлду. Эми буюрса ошо бул жалпы 7-8 кабат болот экен. Курулуш аягына чейин курулуп бүтүп, кирпичтери урулуп, анан башка бир коммуникациялык шарттар бүт киргенден кийин анан бул жерди ушу ремонтко берсе керек. Бул аралык менимче минимум 1 жыл убакытты алат да. Ушул эми туугандар, кеңсесинен дагы кирип, сиздер ушу Жеңиш строй курулуш компаниясынын кеңсесинен толугураак маалымат алып алсаңыздар болот негизи. Көрүшкөнчө, аманчылыкта учурашалы.